Бишкек шаарында 12.04 шайлоо участогунда турабыз. Буга чейинки шайлоолордо бул жерде залдын жарымында гана байкоочуларга берилчү экен. Ошондо эки катар 25-30га чейин байкоочуларды кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок бул жылкы эпидемиологиялык абалга карата учурда 40га чукул байкоочуларды аралык сактап отургузганга дагы мүмкүнчүлүк бар экен. Буга залдагы кенен мындан сырткары бардык шайлоо комиссиялары жана шайлоочуларды дагы санитардык нормалар сактап кабыл алганга толук мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин фаэси шайлоо болгон сайын ыңгайлуу имарат катары тандалып алынат. Ар бир шайлоочу эшиктен киргенден баштап добушун берип чыгып кеткенге чейинки ар бир кыймыл баштан аяк шайлоо комиссиясына дагы бардык байкоочуларга да көрүнүп турат. Ближе к дню выборов обязательно мы установим разметки. Азырынча бул жерге эч нерсе койула элек. Урна, монитор, добуш берүүчү кабиналар жана башка тиешелүү жабдыктардын баарын шайлоого 1-2 күн калганда ордуна коюп, жайгаштырып баштайбыз. Бардыгы ачык жана калыс болуу үчүн байкоочулардын отура турган жерин так ортого жайгаштырып, өзгөчө көңүл бурулууда. Ал арада эл аралык байкоочуларды каттоо уланууда. Бүгүнкү күнгө карата БШК 121 эл аралык байкоочуну каттады. Шайлоо башталгычакты дагы 100гө чукул чет өлкөлүк байкоочу катталат деп болжолдонууда. Бул рейд эл аралык байкоочулардын басымдуусу КМШ өлкөлөрүнөн келет. Международные наблюдатели прибывают в Кыргызстан по приглашению. Негизи эл аралык деңгээлдеги байкоочулар өлкө тарабынан атайын чакыруу менен гана келип катыша алат. Мисалы 2017-жылкы президенттик шайлоого 700дөн ашык чет өлкөлүк байкоочу катышкан. Пандемияга карата бул жолу чакырылган мамлекеттердин айрымдары шайлоо өнөктүгүнө байкоочу катары келе албастыгын кабарлашууда. Эл аралык байкоочулардан сырткары шайлоо өнөктүгүнө жергиликтүү, тагыраагы коомдук жана шайлоого катышып жаткан партиялардын байкоочулары катышат. Байкоочу кайсыл тараптан келбесин Кыргызстандын мыйзамдарын сактап, шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга, билдирүүлөрдү жазууга милдеттүү. Ал шайлоо участогунда күндүн каалаган убагында боло алат. Азыркы кезде Борбордук шайлоо комиссиясынан 7 коомдук бирикмелер өздөрүнүн коомдук байкоочуларын каттоодон өткөрүштү. Бул Борбордук шайлоо комиссиясына байкоо жүргүзүү үчүн. Ал эми аймактык шайлоо комиссияларына, участкалык шайлоо комиссияларына азыр жер-жеринде ошол 60тан ашуун коомдук бирикмелер өздөрүнүн байкоочуларын жөнөтүү боюнча чечимдерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына жөнөтүп жатышат. Булардын саны шайлоого жакындадан дагы көбөйөт. Кыргызстанда 4-октябрда жогорку кеңештин кезектеги шайлоосу өтөт. Парламенттеги орундар үчүн 16 саясий партия ат салышты. Шайлоо участкаларында бул процессти жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар көзөмөлдөп турушат. Айжан Омолдошова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.